Өмүрбек Текебаев: президенттик шайлоодо жеңишке жетериме көзүм жетпейт. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттик шайлоого катышаарын али чече элек. Бул тууралуу ал New TV телеканалына берген маегинде билдирди. Ал алдыдагы шайлоодо жеңишке жетээрине ынанбай турганын белгиледи. Менин жеке баамымда шансым аз. Шанс аз болгондон кийин жөн эле көрүнүп коеюн деп эле катыша тургандай мен жаш саясатчы эмесмин. Ошон үчүн ачык айта албайм. Бирок катышпай калышым мүмкүн, деди Өмүрбек Текебаев. Булак аргументке ээ. Сиздерге ишенич чоң. Садыр Жапаров милиция кызматкерлерин куттуктады. Жапаров милиция кызматкерлерине бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт таалай жана өтөп жаткан кызматына ийгилик каалаган. Милиция кызматкерлеринин элдин ишеничин актап, ички иштер органдарынын аброюн бийик көтөрөт деп сиздерге терең ишенем. Бул туурасында президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кыргыз милициясынын күнүнө карата куттуктоосунда айткан. Куттуктоонун тексти президенттин маалымат кызматы таратты. Жапаров милиция кызматкерлеринин муундан муунга сиңген эмгегин мамлекеттик деңгээлде таануу, алардын өтөп жаткан кызматына коом сый көрсөтүү керек экендигин белгилеген. Учурда милициянын кызматкерлери өздөрүнүн кесиптик милдеттерин терең билип, коомдо жүрүп жаткан өзгөрүүлөрдүн татаал шарттарында өз милдеттерин ийгиликтүү аткарууда. Мыйзамдын адам укуктарынын сакчылары болуп, уюшкан, улут аралык мүнөзгө айланган кылмыштуулукка, терроризмге, диний экстремизмге каршы күрөшүп келет. Мындан ары да жүктөлгөн милдеттерди абийирдүүлүк менен аткарып, элдин ишеничин актап, коомдун коопсуздугун жана мыйзамдын бекем сакталышын көздөп, ички иштер органдарынын аброюн бийик көтөрөт деп сиздерге терең ишенем деп айтылган куттуктоодо. Жапаров коомдук тартипти сактоодо жарандардын жардамына да токтолгон. Өздөрүнүн көп жылдык билимин жана тажрыйбасын жаш муундарга берип жаткан урматтуу ардагерлерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Биз өлкөдөгү коомдук тартипти сактоодо жөнөкөй жарандардын жардамына таянабыз жана алардын пикирлерин жогору баалайбыз, деген президенттин милдетин аткаруучу Жапаров милиция кызматкерлерине жана жакындарына бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт таалай жана өтөп жаткан кызматына ийгилик каалаган. Булак Спутник ээжи. Президенттикке Имамидин Ташевдин талапкерлигин сунуштап жатышат. Эмнеге болбосун? Президенттик мөөнөтүнөн мурда шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленди. Билишибизче, БШК президенттик шайлоого даярдыктарды жүргүзүп баштады. Ага ылайык президенттикке аттанган талапкерлер 15 ноябрга чейин документтерин тапшыруусу керек. Президенттикке талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү 14 ноябрда аяктайт. Талапкер болуу үчүн 2 жол бар экенин барабыз билебиз. Биринчиси, каалоосу бар адам өзүн талапкер катары көрсөтө алат. Экинчиси, кайсы бир партия өз талапкерин алып чыгат. Эми маселе, учурда президенттикке жарачуу азаматтарыбыз кимдер? Учур талабынан карап серип салсак, өлкөнү калчаган акыркы окуялардан алганда, учурда бизге соңку 30 жылда бир казанда кайнаган саясатчылар эмес, иши да, дили да таза, жүрөгү мекен үчүн өзгөчө жанган талапкер керек. Андай дымагы көч жаш азаматтарыбыздан уучубуз оор эмес. Маселен, угушубузча, учурда 30дай коомдук уюм, саясий күчтөр, жаш ишкер Кыргыздын бычакка сап азаматтарынын бири Имамидин Ташевди колдоп, маарага чейин сүрөп арчу дымакта турушат дешет. Эмнеге болбосун? Имамидин Ташев биринчиден жаштыгына карабай, топ жарып чыккан көрч, билимдүү, иш билги, элдикине тийбей, тескерисинче элге көп жардамы тийген, ишине сөзү төп келген, көп адамдын көз жашын кургаткан, жүрөгүндө ыйманы түнөткөн мекенчил жигит. Чын жүрөктөн эл үчүн күйөөрү, мекенге чын дилден кызмат кылуу далалаты ар бир сөзүнөн, ар бир ишинен сезилип турат. Жаштардын мекенчил сезимин ойготуу максатын карманып, көп иштерди кылганы да жашыруун эмес. Бир эле мисал кылып, Ош облусунун Кара Суу районундагы Фуркат айылындагы Жолай лампасындагы 45 метр бийиктикке туурасы 13 метр, узундугу 9 метр келген желекти желбиретип илип, эл бактысына бир жаралып кеткен чыгаан инсандарыбыз Абдыкадыр Орузбеков, Исхак Разаков, Султан Ибраимов, Насирдин Исановдун сүрөттөрүн түшүрүлгөн монумент коюлган тарыхый мемориалдык комплексти эле алалыча. Эми бул Имамидин Ташевдин жалпыга үлгү болчу көп зор ишинин бири.
Эми кыскасын айтканда, өлкө президенттигине татыктуу талапкерлер дүүртүү жаштар арасынан чыгып жатканы кубандырат. Албетте, ал талапкерлерибиз кандай оор жоопкерчиликти моюнга алып жатышканын жана мекенди учурдагы соорумо саздан чыгаруу далалаттарын даярдыктарын жакынкы арада кенен сөз кылабыз. Мирзат мырза. Булак аргументке эже. Кара суунун мурунку акими Тилек Матраимов 2 тараптуу пневмонияга чалдыкты. Абалы кандай? Кара Суу районунун мурунку акими Тилек Матраимовдон 2 тараптуу пневмония аныкталды. Бул тууралуу Кара Суу райондук МАМ администрациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Тилек Матраимовдон 19 октябрь күнү өпкөнүн 2 тараптуу кагынуусу аныкталып, учурда дарыланып жатат. Абалы жакшы. Шайлоого чейин ал эмгек өргүүгө чыккандыгы аныкталган. Бишкектеги окуялардан кийин 6 октябрь күнү Руслан аттуу жаран өзүн аким деп жарыялаган. Бул арада Матраимов Өзбекстандын чек арасын мыйзамсыз кесип өткөнү белгилүү болгон. Кечээ 30 ноябрда өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы Тилек Матраимов премьер-министрдин буйругу менен 16 октябрь күнү ээлеген кызматынан бошотулгандыгын билдирген болчу. Булак турмуш кежи. Кожобек Рыспаев: Канат Исаевдин өлкөнү башкаруудан баш тартууга моралдык укугу жок болчу. Бул тууралуу депутат Коом пресс сайтына билдирди. Бүгүнкү күндө Канат Исаевдин кызматтан кетүүсүнө эч кандай негиз жок. Биз деле булардын баары силер аркылуу угуп жатабыз. Бирок Исхак Масалиев өзүнүн сөзүндө Канат Исаевдин өлкөнү башкаруудан баш тартууга моралдык укугу жок болчу деп айтты. Менимче бул дагы туура. Ошол эле учурда эртең Садыр Жапаров шайлоого барам деп кызматынан баш тартса, кайра эле Канат Исаев өлкөнү башкарууга аргасыз болот. Ал кезде башкаруу макул болсо, моралдык жагы кандай болот? Ошондон улам ушундай пикирлер чыгып жатса керек деп ойлоп атам, дейт ал. Булак Коом пресс сайты. Заарасы башына тээп кеткичи Чынара Капарова эрге тийбейби? КТРК жылдызына айланып, директор коомдук ишмердей көрүнгөн Чынара Капарова Бир бол партиясынан парламенттик шайлоого аттанган. Боюнуп, шыбанып, сапайы сүйлөсө, көпчүлүк эрип, жогорку симпатияларын берип жиберишкенге үлгүрүшкөн да. Көрсө баары адашыптыр. 5 октябрдан кийин КТРКга Чынара Капарова колоктогон эркектердин коштоосунда барып, басып алуу үчүн чатак чыгарганын көрдүк. Ажылдап эт бетинен кетип атса, бери жакта туруп кармайт экенсиң, уялып. Мал аласы сыртында, адам аласы ичинде дегендей, бул аялдын амбициясы, кызмат дегенде каны ойноп, кычуусу канбай жүргөнү карачы. Бугу чыкпай калдыбы, ушунчалыкта жанталашабы? Кыскасы, анык жүзүнө, пас деңгээлине баары ынанды. Мындайларды илгертен кызыл камчы зөөкүрлөр ийилип, шайтандарын чыгаргандай сопу кылышканын билесиңерби? Заарасы башына тээп кеткичи эрге тийбейби? Айла жок, бир огай. Азия Ньюс гезити, Булак аргумент кейжи сайты. Бектур Асанов: Канат Исаевди спикерликтен түшүрүүнү каалагандар бийликти күч менен басып алууну көздөп жатышат. Назар Ньюс маалымат агенттиги саясатчы Бектур Асанов менен кыргыз саясатында орун алып жаткан айрым маселелер боюнча баарлаштык. Бектур мырза, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышууга кетсе, мамлекет укуктук жактан тоңгоюкка кептелеби? Садыр Жапаров президенттик шайлоого кетсе, мамлекет тоңгоюкка кептелбейт. Себеби биринчи анын орун басары же спикер президенттин милдетин аткаруучу болот. Эң негизгиси, шайлоо акыйкаттуу жана таза өтүшү керек. Ошондо мамлекет саясий кризиске тоңгоюкка кептелбейт. Айтмакчы, президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров Борбордо Ошко көчүрүү ниети бар экенин билдирди. Борбордо Ошко көчүрүү колдоо таба турчу идеябы? Колдоого алмак турсун, провокациялык, туура эмес сунуш деп эсептейм. Себеби Борбордо Ошко көчүрүү үчүн Кыргызстандын территориясы Казакстанга же Россияга окшоп чоң болуп, коркунуч жаралса, көчүрсө бир жөн. Кыргызстандын территориясы кичинекей. Баш калааны Ошко көчүргөндөн мурун жолдорду оңдоп, коммуникацияны күчөтүш керек. Ошондо борбордун кай жерде жайгашканы маанилүү болбой калат. Баса, Канат Исаевди спикерликтен түшүрүү аракети күч алып, кол топтоолор башталыптыр. Аны эмне үчүн спикерликтен алууга ашыгып жатышат? Канат Исаевди спикерликтен түшүрүүнү каалагандар административдик ресурсту колдонуп, бийликти толук түрдө күч менен басып алууга аракет кылып жатышат. Бирок алардын андай максаты ишке ашпайт. Анткени акыл эси жайында адамдар баары бир булардын аракетине каршы чыгат. Булак Назар Ньюс. Турсунбай Бакир уулу, экс-депутат Садыр Жапаров президенттик шайлоого барам деп жарыялагандан кийин аны жек көргөндөргө жан кирип, өз адамын спикер кылууга ашыгып башташты.
Nazar News маалымат агенттиги экс-депутат Турсунбай Бакир уулу менен спикерлик кызматтын талашка түшө баштаганы боюнча баарлашып, аты аталгандан ким татыктуу экенин билүүгө аракет кылдык. Турсунбай агай, неге спикерди алууга ашыгып, депутаттар арасында кол топтоо башталды? Садыр Жапаров президенттик шайлоого барам деп жарыялагандан кийин Садыр Жапаровду жек көргөн жогорку кеңештегилерге да, башкаларына да жан кирди. Садыр шайлоого катышуу үчүн Конституция боюнча ээлеген бардык кызматтардан кетүүгө аргасыз. Ошондо президенттин милдетин аткаруу кызматынан да, премьер-министр кызматынан да кетип шайлоого катышат. Азыркы Конституция боюнча Садыр Жапаровдун ордуна президенттин милдетин аткаруучу болуп, жогорку кеңештин төрагасы креслого отурушу керек болуп калат. Бирок азыркы спикер Канат Исаев мен президенттин милдетин аткара албаймын деп 15 күн мурда премьер-министр Садыр Жапаровго өткөрүп берген эле. Эми ал президенттик креслого олтурганга укугу жок. Жогоруда айтканымдай, Садыр Жапаровду жек көргөндөр спикерди сөзсүз өзүнүн адамдарынан шайлаганы аракет кылышат. Азыр жогорку кеңештин басымдуу көпчүлүгү кечээги шайлоодо элдин нааразычылыгын туудурган биримдик Кыргызстанга окшогон партиялардын курамына кирген депутаттар отурушат. Аларды Бир Бол партиясы, социал-демократтар жана Ата Мекен партиясы колдоп беришет. Өнүгүү Прогресс партиясы гана ойлонуп калышы мүмкүн. Алардан шайланган спикер президенттин милдетин аткарууну баштаганда эмне болуп кетишин бир гана Аллах жана өздөрү билишет. Ошондуктан спикер креслосу азыр саясатчылардын көпчүлүгүнүн тагдырын чечип коюшу ыктымал. Ошон үчүн жан талашып жатышат. Ким спикер болушу мүмкүн? Спикерликке аты аталып жаткан Талант Мамытов ыңгайлуу же баарынан мыйзамдуулукту жогору койгон Мыктыбек Абдылдаев татыктуу. Эгер Садыр Жапаровдун жана Камчыбек Ташиевдин азыркы жогорку кеңеште күчү, таасири жетсе, анда албетте эски досу Талант Мамытовду спикерликке алып келгени аракет кылып жасашат. Анткени ал ишеничтүү, кыйын кырдаалда текшерүүдөн өткөн. Үчөө Атамбаев кезинде чогуу камалышкан, соттолушкан. Эгер Талант Мамытовду спикерликке өткөрө алышпаса, анда Мыктыбек Абдылдаевдин талапкерлиги каралышы мүмкүн. Абдылдаев бир гана кесипкөй юрист, таза саясатчы, даанышман адам гана эмес. Ал интригалардан алыс, чынчыл, калыс адам. Эл да ага ишенет. Ал көтөргөн маселелерди туура кабыл алат. Булак Назар News KG.